эркек кыздын кыздыгын алса кое бербей калат деген чынбы? Андай болсо анда кыздыгын алган кыздардын баарына эле үйлөнүшмөк эркектер, бирок тилекке каршы андай эмес. Көбүнчө эле никеге чейин кыздыгын алган кыздар, мен калп айтпайм, бир где-то 70% ошол жигиттерге турмушка чыкпайт. Ар кандай себептерден айта албайм кандай. Мисалы, көп эле кыздар кайра жаматып, кыздыгын кайра тиктиришет. Биздин клиникага деле канча келет, биз врач болгондон кийин сөзсүз жасап беребиз. Анткени балким адамдын тагдыры чечилип атат бул жердечи. Бирок мен баары бир мынтип айтам да, кыздар негизи эле жашоону калптан баштабай эле коюш керек. Мисалы, мен калптан баштамак эмесмин. Эгерде ошондой нерсе болуп калса, лучше бетине эле айтыш керек. Болочок жолдошуңдун бетине эле айтыш керек. Ушундай болуп калган, эмне кылайм, ушундай депчи. Мейли, если ала албаса, албай эле койсун. Бирок сүйсө, ишенсе, анда ал нерсени карабайт. 100%. Анан кыздын кыз экенин кантип билсе болот, кыздыгын кайра тиктирип жаматып койбогонун кантип билсе болот дейт да. Эгерде бир эле жолу жаткан болсо, же зордукталган болсо, же алданып калган болсо, биле албайсыңар. Кын ошол бойдон эле, кичинекей бойдон калат. Кээ бир кыздар боюна түшүрүп барып, анан бир жыл, 2 жыл жашап жүрүп, жыныстык жашоо менен анан кийин кайра тиктирип, кыз болуп күйүүгө тийишет да. Алардын кындары кадимкидей чоңоюп калат. Бирок антейм десең да, кээ бирөөнүкү тубаса кыны кичинекей, кээ бирөөнүкү тубаса эле кыны чоңураак. Эмне деп айта аласың? Кээ бир кыздар мынтип жазат да, Айнур эже өлүп кетем, эч ким менен жаткан эмесмин, бирок ошо биринчи нике түнүмдө кан чыккан жок. Жолдошум ошондон бери мени жеп, мага ишенбей, жаман көрүп атат, дегинтип атат, мынтип атат. Даже ажырашканга чейин баргандар бар да. Жигиттер буну да билип койгон. Анатомиялык өзгөчөлүктөр бар. Кээ бирөө вообще кыздык жана былжыр чели жок төрөлөт. Кээ бирөөнүкү чоюлчаак болот, кээ бирөөнүкү төрөгөндө гана чыгат. Кээ бирөөнүкү аябай кичикей болот, кээ бирөөнүкү терең болот, ичинде болот. Ошон үчүн бул дагы метод эмес. Бир эле метод бар. Бири-бириңерге ишенип. Эгерде кызды сүйсөңөр, ачык эле сурагыла, айткыла. Мындай сени жакшы көрөм, алат элем. Кызсыңбы, кыз эмессиңби? Кыз эмес болсоң ачыгын эле айт, мен үчүн бул тоскоолдук эмес. Же болбосо кыз эмес болсоң ачык эле айт, мен сага үйлөнбөйм. Эгерде кийин билсем, анда таарынба. Анда канча балыбыз болсо да ажырашам, анан тигинтем, мынтем деп ачыгын сүйлөшүшүңөр керек. Сүйлөшүңөр керек. Анан кыздын эле деп отурганына ишенип эле 16, 18, 17 жаштагы кыздар деле бар, кыздыгы жок. Поэтому первый очередь 30-дагы кыз бойдон тигендер бар. Ошон үчүн первый очередь сүйлөшкүлө. Бири-бириңер менен ачык отуруп сүйлөшүп, ошону чечишип алгыла, үйлөнгөнгө чейин эле.